Урматтуу достор, бул чыгарышта дагы силерге аралашууларды көрсөтөбүз. Суроолор боюнча Toyota RAV4 универсал 95-жылы чыгарылган экен. Коробкасы автомат, объем 2, простой дискада. Системасы жакшы, резиналары жаңы экен. Резиналары жаңы. Тоо ташка айдагандарга кызыккандар болсо, аны карасаңыздар, көрсөңүздөр болот. Эгистиги дагы тизеден келчүдө экен, караңыздар. Эгиз. Ал силерге баасын көрсөтөбүз. Baası $4700 суралат экен. Кийинки бул жерде Honda Accord универсал 98-жылы чыгарылган. Коробкасы автомат, объем 2-3. Baасы $3200 экен. Буунлары жакшы, состояниясы. Арт жактан дагы көрсөтүп коёду. Мунун жанында Nissan Tiana'ны көрсөтөбүз. Nissan Tiana. Baası $4300 суралат экен. Газ менен да жүрөт экен, газ дагы бар экен. Телефон номерлер 0558 15 15 13 деген номерлерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Nissan Tiana. Жанында лассети бар. Лассетин көрөбүз. Титандар сонун экен да, красавчик. Шундай титандарды койсо эле өтө сонун болуп калат экен өзү негизи машиначы. Караңыздар. Так, объему 1.6, 2005-жылы чыгарылган. Баасы $3500. $3500 сурап тур. Салон дагы көрсөтөбүз. Эшикте сууктун күнүндө өтө тоңуп калыптыр, зор. Акырындык менен ачтык го. Мына караңыздар. Лассеттиге кызыккандар болсо чалыңыздар. Салондарды көрүңүздөр, салондарды. Baası $3500 eкен. Канча biraz түшүп бере турган бар, максатыңыздар барбы? Biraz түшүп бере турган. Шо сен под капот дегенде келгенде реальный болсо. Кичине сүйлөшүп дегенде, $200 түшүп берем разговорга. Корейский. Состояние идеальный, бүт бар, мотор, коробка баарына отвечаю, ал жагы. Эч жерин жасаш керек жок, Жок, просто подюбка бериш керек, насыждетиш керек краскасын, а так баары нормально. Ичин бир химический кылып салыш керек. Келинчегим айдаган. Какта жүргөн машина негизи? Бакта эле Бишкекте. Кореядан келген, Бишкекте эле келинчегим алып берген. Үйдө эле бир айдабай ошентип эле турган машина. Мисалы, ходовой жактарын көтөрө турган нече? Ходовойн эми бир сыра освеждетиш керек. Кышын чыккандан кийин. Копейка ходовой. Түшүнүктүү. Урматтуу достор, ошо лассеттиге кызыккандар болсо, $3000 дагы бериши мүмкүн ушул машинаны. Жумайым айдап жүргөндө бир аз түшүп берем дейт ушул машинагачы. $3000 дагы сүйлөшүңүздөр мүмкүн. $3200 берем деп атат ушул машинаны. Кызыккандар болсо көрүңүздөр. Биз кийинки машинага өтөбүз. Mercedes-Benz Millennium универсалын көрөбүз. Сервис өтө.
Bası $3200 aytıptır. O BM 28. Telefon numarlar 0705 59 50 59 degan numarlar. Can bu. Hyundai Getz. Pробег 170 kilometre juttur. Objem 2, objem 1.3. 2003 yılı çağırıptır. Sosteniyası жақсы. Bası $3300 sұралыптыр. Стаға бияқтарынан көрсетпеді. Салондарына көрсетеміз. Дұрысыз болса. Важный салон. Сол. Сейчас урматылысыр. Biraz куда-то. Ага. Так. Hyundai Getz. Состояние. Проводом ждос. Спасибо. Цена примерно окончательно сколько? Цена сколько окончательно? Окончательно 100 уступаю, 3200 окончательно, меньше не смотрим. Меньше не будет, да? Не. Ага. Bası $3200 окончательно береді. Жақсылап сөйлесеңіз ал $100 же $3000 беріші мүмкін. Біз кейінгі машинаны көрсетеміз. Зафира свежий перегон дейді бұл машинаның бағы. Дөңгелектері күзде келгенден бері тартқан, шында летний баллондарда. Жыл 2003 жылы шығарылған, объем 1.8, басы $4300 болады. Свежий, таза Зафираға қызыққандар болса, көріңіздер, коробкасы автомат. Ондай сіздендерге дағы кигізіліктір. Свежий тұр, рулдырдағы таза тұр. Бұл жақтардан есі бар ба екен, açып көремінші. Açық екен, мұны көрелді анда. 201 км жүрттір. Arka jақтарынан көрсетіп қояйын. Сіз свежий перегон келген бе екен сізге? Бұл келген ма тұрады? Иә, шоның үшін деген келіп тұрады да. Мына үшінден де сол біз кейінгі машина айтамыз. $6300 сұрады өткен. Nissan X-Trail. Объем 2. 2003 жылы шығарылған. Telefon nömerlerini жазаңыздар 0707 53 38 15 деген нөмірлерге байланысқа шығып көрсеңіздер болады. Бұл дағы дөңгелектер летний баллон деген күзден бері тұрады екен ұшы машина. Arka жағынан көрсетіп тұрсаңыз жақсы екен, мұнда емелері бар екен. Nissan X-Trail. Біз кейінгі машиналарда көрсетеміз. Қызыққандар болса чалыңыздар. $6300. Бұл жерде Mazda 3 бар екен. 2004 жылы шығарылған, объем 1.6, басы $4000. Mazda 3. Дөңгелектері свежий 215-ке 55-16 размер екен. Кейінгі машинамыз.
Экспертті дағы көп сұраныстар бар, ошо экспертті дағы көрсөтүп коелу. Бирок бул 3 объем дизелген. Шуну осы дағы дизелдерге кызыккандарыбызды көрсөтөбүз. Здравствуйте, можно салон снимать? Снимай. О, биринчи жолу ушундай эксперттин ичинде көрүп атам өзүм дагычы. Жакшы экен. Цена окончательная сколько дает? 7 отдал. 7, да? Ниже не будет? Если это конкретный будет покупатель, может сброшу чуть-чуть на резину еще. Так. $7500 сурап турабыз негизи, бирок $7000 берем деди. Эгерде реальный клиент болсоңор, келип сүйлөсөңөр $7000 дагы түшүп бериши мүмкүн экен ушул машинага. Биз кийинки машинага өтөбүз. Кийинки машина Mazda 6 2003-жылы чыгарылган, объем 2 автомат. Басы $3800 экен. Резиналарын көрсөтөбүз.